Азыркы күндө ошол улуттук стратегиянын негизинде алкагында бизде региондордун стратегияларын иштеп чыгуу процесси жүрүп атат. Анткени Ош областы, Жалал Абад областы, Баткен областынын өзлөрүнүн социалдык, экономикалык жактан өнүгүү стратегиясы бар экен бул күнгө чейин. Бирок эми ошол стратегияларды жана биздин улуттук өнүгүү стратегияларына туура келтирүү керек да. В рамках уже разработанных региональных стратегий развития на пределе Чувашской и Свердловской Ненецкой областей. Этому процессу было положено, когда была принята национальная стратегия устойчивого развития до 2017 года. И потом подключились регионы, которые тоже стали разрабатывать в соответствии с национальной стратегией устойчивого развития свои региональные программы. Например, в индикаторах уже той или иной программы развития уже должно быть четко написано, а изменится ли, например, возможности для занятия предпринимательством, соответственно, для женщин и мужчин. Да? Негизги максат ошол адамга жакшылык кылыш. Адамдын мындай өзүнүн үй бүлөлүк доходун көбөйтүп жашоо үчүн шарт кылыш да. Ошон үчүн мамлекет деңгээлде кайсы жумушту аткарылыш керек, жеке ишкерлер жактан кайсы жумуш аткарылыш керек. Ана иш-чараны сөзсүз анда каржылоо булактарын табышыбыз керек. Мында негизги 4 багыт камтылды. Бүгүнкү тегерек столдо именно чыныгы ошол ар бир региондун патриоттору жолуса адистери жолуса ошол багытта иш алып баруучу жарандар отурат. Значит, бул деген сөз аз да болсо кайсы бир тармак багытта алып барып аткан иштердин, иш-чаралардын аткарылышын бул көзөмөлдөп же канадыр бир процент сатышыны жогорку деңгээлге жетели деген умтулуу. Мурунтан такыр бул экологияны эч ким баягы козгогон эмес да. Бардык тармактарды козгоочу, мисалы социалдык проблеманы козгоочу, экономиканы козгоочу, иши кылса даже гендерный саясатты козгоочу да. Себебинде азыркы заманда жаратылышыбыз, мындайча айтканда, жаратылыш өтө коркунучтуу абалда деп айтсак деле болот. Тегерек столдун негизги пайдасы мурдага салыштырмалуу ошол өзүбүздүн ар бир Кыргызстандын ар бир регионунда эмне иш жасай турган бир максатыбызды аныктап алат экенбиз. Эң негизги пайдасы ошол. Себеби ошол программа кабыл алынгандан кийин ошонун үстүндө бардык ошол аппарат, ошол жамаат, ошол жердеги жергиликтүү бийлик ошолго багытты түздөп ошол боюнча иш алып барат экен. Кээ бир маселелер, кээ бир маалыматтар абдан маанилүү да. Мисалы биздин эксперттер жазган экология боюнча маселелер боюнча караганда, экологиялык социалдык маселелерди караганда абдан маанилүү. Жергиликтүү бюджетте жергиликтүү адамдарга эмес, мага центральный аппаратта мен үстүндө иштеген адамга маанилүү болуп барат. Мага суроо бербедиби? Кайра түзүш керекпи же доработка кылыш керекпи стратегияны? Менин оюмча лично биздин райондун стратегиясын бүгүндө бул окуулардын негизинде бүгүнкү тегерек столдо билгенибизден баягы бюджет жагынан анан кийин баягы планды түзгөн жагынан да доработка кылышыбыз керек негизинен. Про ЮНЕП жана экономика министрлиги тарабынан өткөрүлүп жаткан окуу семинарындан ушул бир жакшы бир жыйынтык алып атабыз. Ушул ар бир стратегияны түзүп атканда ушул элдин пикирин эске алуу менен экинчиден ошонун баягы бюджеттин тактоодо, аткаруу ишке ашыруу механизмин тактоодо бир топ мындай жаңычылдыктарга туш болдук. Интересно то, что здесь живут и работают трудяги, не ленивые люди, которые очень тянутся к новизне. С ними интересно вести дискуссию. И главное, что у них есть большое желание, как показал вот опыт последних обсуждений. И они готовы по-новому взглянуть на региональное развитие. Значит, следующие действия, меры мы хотим... Улуттук кеңеш болот жана улуттук стратегиянын жүрүшү боюнча президент, депутаттар, элдин өкүлдөрү, коомчулук аяга катышат. Ошо 2,5 жылдын ичинде эмне кылды, кандай да өзгөртүүлөр кириш керек. Анткени жаңы шарттар жанагы Евразиялык мейкиниге кирип аткандан кийин шарттар дагы өзгөрүлүп атат. Бирок экономика министрлиги бул жумушту аягына чейин жеткирет. Жылдын аягында биз баягы жакшы региондор менен жакшы иштеп, ошо алардын стратегияларын ичинен инвентаризация кылып туруп,
и өзүбүздүн улуттук стратегияга шакиштик кылабыз. Сейчас в стране есть видение развития, это национальная стратегия устойчивого развития, которая подкрепляется целым рядом других стратегий, концепций, которые приняты на самом высоком уровне, утверждены парламентом или правительством, или президентом. Значит, понимаете, есть понимание, куда двигаться. Вот это очень важно.